Электр станциялар ачык акционердик коому мамлекетке 98% электр жана жылуулук энергиясын өндүрүп берүүчү ири ишкана. Анын курамына 7 чоң жана орто гидроэлектр станциялары кирет. Бишкек жылуулук тармагы жана 2 жылуулук электр борбору бар. Электр станциялар ачык акционердик коомунун Токтогул ГЭСи бул өлкөдө суу менен иштеген электр энергиясын өндүрүүчү эң ири станция болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө мына Токтогул ГЭСинде реконструкциялык жумуштар жүрүп жатат. Бул боюнча айта кетсек, азыр гидромеханикалык жабдууларды бүттүгүн алмаштырып жатышат. Бул боюнча кореецтер менен Кытайдын консорциуму иштеп жатат. Бүгүнкү күндө мына айтып кетсек, мына штангаларды бул 50 жылдан ашык убакыт суунун ичинде турган. Бунан азыр орусча айтканда пескоструйная обработка, покрытие, покраска болот да. Ошонун бүттүгүн азыр жаңылап, кайта оңдоп, түзөп туруп анан кайта коюп жатышат. Кээ бир жабдыктарды жаңылап жатышат, кээ бирлерин баягы мондай затвор, штангаларга тийиштүү нерселер, баягы союзованда жасалган нерселер бүгүн бардыгын тазалап, специальный атайын краска менен краскалап, бүт жаңыланып жатат. Муну менен бирге да айтып кетсек, бийикте водолаздык жумуштар жүрүп жатат. Бул корейцтердин водолаздары суунун түбүнө чыгып, Токтогул ГЭСтин глубинный водосбор деп коет, ошонун түбүнө парогуна чыгып, бүт мусорларды тазалап, ушул канча жылдан бери 50 жылдан ашык убакыт турган мусорлар бүт тазалап, бүгүнкү күндө ушундай иштер жүрүп жатат. Токтогул ГЭСтин иштөө мөөнөтү убагына келип эскиргендигинен элге электр энергияны үзгүлтүксүз берүү максатында бир канча модернизациялоо долбоорлорунун алкагында жумуштар жасалды. Бүгүнкү күндө номер 3 гидроагрегатыбызды күз-кышка даярдык деп кезектеги ремонттон өткөзүп жатабыз. Ар бир тетик, ар бир баягы датчик бардык текшерүүдөн өтүп, кийинки келерки күз-кышка бардык даярдык жумуштары жүрүп жатат. Биздин кызматкерлер ар бир ремонтту дыкат жана өз убагында бардык процедураны жасап, ар бир тетикти текшерип чыгышат. Ошондуктан бүгүнкү күндө айтабыз, күз-кыш мезгилине бизде даярдык толук кандуу жүрүп жатат. Модернизациялоо долбоорунун алкагында 4-2 гидроагрегаттар жаңыланып алмашылды. Буга чейин 2 гидроагрегатыбыз реконструкциядан өтүп, 60 мегаватт кубаттуулук кошулуп, бүгүнкү күндө иштеп жатат. Ошону менен бирге быйылкы жылы күз-кыш мезгилинен жакшынакай болуп чыктык. Элге үзгүлтүксүз электр энергия берип, кыш бою бүт энергетиктер, Токтогул ГЭС каскадный энергетиктери талыкпай эмгегин электр энергия өндүрүү үчүн аракет кылып чыгышты. Азыркы убакта күз-кыш мезгилине да даярдыктар жүрүп жатат. Биз келерки күз-кыш мезгилине бардык даярдыктар, бардык ремонттук иштерди жүргүзө баштадык. Быйылкы жылды биринчи агрегатыбызына реконструкция ноябрь айында бүткөрүлмөкчү болуп деп турат. Бүткөрүлсө, бул агрегатыбыз дагы келерки күз-кыш мезгилине даяр болот. Бүгүнкү күндө социалдык тармактарда Токтогул суу сактагычындагы сууну сырткы өлкөлөргө сатылып жатат деген маалымат тараган. Бирок бул маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени адистердин айтымында учурда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 7 миллиард 434 миллион куб метрди түзөт. Бул кышкы жана күзгү керектөөлөрдөн чыккан суунун көлөмүн көрсөтүп турат. Ал эми адистер дал ушул суунун көлөмү ушул учурдан баштап дагы көбөйүп, кийинки кыш күз айларына чейин суунун көлөмү дагы көбөйүүсүн белгилеп жатышат. 2023 жылы 12,2 миллиард кубометр суу келди, бир жылдын ичиндечи. Ал 98% түздү да көпчүлүк нормаданчы. Ошол баягы Токтогул суу сактагычта суунун аз болгонунун эң негизги себептеринин бири ушул суунун дарыялардан келип Токтогул суу сактагычка келип кошулган суунун көлөмү аз болуп атат да. Эми ал канчалык деңгээлде аз болгону бул ар жылда ар кандай жаратылыш шарттар болот экен, ошого байланыштуу болот экен да. Аны мындай биз эч нерсе кыла албайт экенбиз. Суу сактагычка өткөн суткада орто эсеп менен секундасына 684 куб метр суу дарыялардан агып келип кошулса, ошол эле суткада суу сактагычтан орто эсеп менен секундасына 137 куб метр суу Токтогул ГЭСинин гидроагрегаттары аркылуу өткөрүлүп, 3 миллион 667 миң киловатт саат электр энергиясын өндүргөнгө пайдаланылган. Аталган ГЭСте жумуш өз нугунда улантылып, адистер тыным албай иштөө менен алек.
Бардык кызматчылар жакшы иштеп келатабыз, бирок мынагу соц тармактарда акыркы убактардагы жалган жалоо чыккан эмелер бүттүк эле биздин энергетиктерди кейитет да. Анткени ошонун бири кичине чындыкка жатса да бир жөн эле. Мынагу мен бир суроо бергим келет элге дагычы. Тегирменде суу сатылабы же ун сатылабы? Биздин дагы Токтогул ГЭСтин негизги кызматыбыз электр энергияны чыгаруу. Бизден ар бир чыккан суу электр энергия болуп өндүрүлүп, андан кийин элге таратылып иш жумуш кылып атабыз. Токтогул суу сактагычынын суусу Токтогул ГЭСинен агып чыгып, өзүнөн ылдый жайгашкан 4 ГЭСтин турбиналары аркылуу иштелип, электр энергиясын өндүрөт. Ал эми ар бир өндүрүлгөн электр кубатын атайын коюлган пломба басылган жабдыктар эсептейт. Ага кошумча электр станциялар ачык акционердик коому өзүнө караштуу ГЭСтердин гидроэнергетикалык иштөө ыргагы тууралуу толук маалыматты координациялык диспетчердик борборуна берип турат. Ар бир суунун чыгышы көзөмөлдөнүп турат. Мындан сырткары бизде онлайн камера бар. Бүттүгү көрсө болот, ГЭСте кандай процесс жүрүп атканын. Жалпысынан ошо көзөмөлдөнүп турат. Мындан сырткары бизде ситуационный центр деп коет Бишкекте. Ошондо бардык процесс көзөмөлдөнүп турат. Бул сууну сатуу деген бул мен айтсам, бул болбой турган нерсе. Демек, Токтогул ГЭСиндеги сууну сатып жиберүү мүмкүн эмес. Анын үстүнө азыркы учурда ГЭСтин 2 гидроагрегаты реконструкция болгондон кийин атайын борборго уланган 100гө чукул видео байкоо орнотулган. Аны менен үзгүлтүксүз көзөмөлдөнөт. Бул жерде биздин Токтогул ГЭСтин жогорку деңгээли бул онлайн менен көрсөтүлгөн, борбордук бардык жакка чыккан, бул жерден көрсөтүп турат. Биз ошого жараша расчетту алып, притокту, расходту, среднесуточный ошолорду биз санап турабыз. Бизде дайыма ушул кандай болуп иштеген гидроэлектр станциялардагы генераторлордун бардыгы ушул компьютер боюнча чыгып турат. Ушул боюнча карайбыз. Мынакей бул жерде Таш көмүр ГЭСинде Шамалды Сай, Крупсай ГЭС, Токтогул ГЭСти көрсөтүлүп турат. Генераторлордун иштегени мындай кызыл менен иштеп аткан генератор кызыл менен көрсөтүлөт. Ушул жерден болгон кубаттуулуктар, канча суу кетип атат, ушулардын бардыгы ушул жерге чыгып турат. Ошондуктан бизде бардыгы ачык айкын деп эсептейбиз. Ушул тапта Токтогул ГЭСинде кайрадан эле күз-кыш айларына карата даярдыктар кызуу башталган. 3-чү агрегатты оңдоп түзөө жумуштары жүрүүдө. Токтогул суу сактагычындагы сууну коңшу өлкөлөргө сатып жиберүү дээрлик мүмкүн эмес. Себеп дегенде Токтогул ГЭСинен агып чыккан суу Токтогул ГЭС аркылуу электр энергия өндүрүлүп чыгат дагы, андан кийин Крупсай ГЭСине түшөт бул суу. Крупсай ГЭСинен электр энергияны өндүрүп Таш көмүр ГЭСине түшөт. Таш көмүр ГЭСинен Шамалды Сайга, андан Үч Коргон ГЭСине, ар бир ГЭСке суу барат дагы электр энергиясын өндүрүп чыгат. Ар бир станция канча электр энергияны өндүрүп атат, бул атайын пломбаланган баягы ченөөчү аппараттардын негизинде көрсөтүлүп турат. Токтогул суу сактагычтагы суунун көлөмү негизги 2 факторго көз каранды. Биринчиси суу сактагычка агып келген суунун көлөмүнө, ал эми экинчиси андан агып чыккан суунун көлөмүнө. Суу сактагычка агып келген суунун көлөмү жаан-чачынга, мөңгүлөрдүн эришине жараша, жаратылыш шарттарына байланыштуу болсо, суу сактагычтан агып чыккан суунун көлөмү өлкөнүн электр энергиясына болгон керектөөсүнүн көлөмүнө жараша болот. Суу сактагычтагы суунун азаюусунун негизги себеби өлкөдөгү электр энергиясына болгон керектөөнүн күндөн күнгө өсүп жаткандыгына байланыштуу экендигин адистер билдиришет.